Кубанычтамын телеграмдагылар жана ошондой эле инстаграм чогулуп баштай бериңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанайыңыздар кандай, дем алыш күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Инстаграм мен кандай кылып жатам? Плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Кутмангеч. Гүлзат Шамиева. Саламатсызбы? Сиздин сонун отзывыңызды окудук. Трансформация болуп жатыпсыз. Сонун. Саламатсыздарбы барыңыздар? Оксана Иманалиева сонун дейт. Инстаграм. Мен бул жактамын. Бир аз инстаграмга көбүрөөк көңүл бурулуп калса, капа болбоңуздар. Телеграм мен дайыма сиздер мененмин жана мен дайыма сиздер үчүнмүн. Так, телеграмга жакшы көрүнбөй калат экен бир аз. Инстаграм, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Дейт, саламатсызбы, угулуп жатыптырмын. Сонун, ким кайсы жактан чыгып жатат? Бизде көбүнчө Кыргызстандын бардык айылдарынан, шаарларынан, райондорунан, Кыргызстан гана эмес, мындайча айтканда бүткүл дүйнө жүзүнөн чыгып жатат. Биздин кыргыздар чындыгында өтө күчтүү элбиз. Жүрөгүбүз ушунчалык тоодой. Каалаган жагыбызга барып келе беребиз, коркпойбуз эчтекеден. Азаматсыздарбы? Биз дагы сизге окшоп сабак өтсөк болобу дейт. Конечно, болот, сонун. Записти көрдүм, башым сынып кетчүдөй ооруду, бирок уктап калдым дейт. Уктап калган ал болгону бир аз сопротивление болот. Ысык көл, талас сонун угулуп жатат дейт. Саламатсыздарбы? Бишкек сонун, рахмат. Ош, звук угулбай жаткандар болсо, анда интернетиңиздерди жакшылап караңыздар. Келиңиздер анда акырындан баштай берели. Телеграм жаңы кошулгандар, барыңыздар, саламатсыздарбы? Биздин бүгүн практикумдун 3-чү күнү. Акча эркиндигине кантип чыкса болот? Карыздан кантип кутулса болот? Бул көйгөй биздин күнүмдүк жашообузда, дайыма жашообузду ээлеп келген суроо. Туурабы? Ошондуктан биздин жашообуз, Америка бар экен. Сонун, карагулжа дейт. Сонун, рахмат, разымын. Кошула бериңиздер. Акча боюнча көйгөй баарыбызда тең эле болот. Бирок биз ойлойбуз, мен күн-түн деп эле иштей берсем эле акча табам. Анан ошо менен эле мен эмне кылам, байым, анан жакшы жашап калам деп ойлойбуз. Акчанын көйгөйү, мындайча айтканда, бүтпөс көйгөй болот. Туурабы? Анда эмесе бир аз акча жөнүндө дагы айтып берем, өзүмдүн практикамда болгон нерселерди айтып берем. Жана ошондой эле бүгүн дагы сонун өзүңүздөр үчүн 2 практика болот. Бүгүнкү күндүн планында контент берем. Өзүңүздөр үчүн акча боюнча 1 практика жана карызга 1 практика. Практика деген бул биринчи диагностика болот. Анан диагностиканын уландысы менен кирип кетебиз. Мындайча айтканда практика деп эле айтылат, бирок бул өзү негизи разбор, мини разбор болот. Өзүңүздөргө разбор жасаганды үйрөнүп атасыздар акырындан. Ал эми биздин трансформация курсуна келгендер ал жактан өздөрүнүн жашоолорунда разбор жасаганды үйрөнүшөт. Ушунчалык жашоону жеңилдеткенди үйрөнүшөт. Ошондуктан сиздер дагы өзүңүздөргө жашооңуздарды разбор менен жеңилдеткенди үйрөнүп алыңыздар. Анткени биздин бардык көйгөйдүн бардыгы мээде гана эмес, бул жакта, көкүрөктө, жан дүйнөбүздө болот экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө разборго катышыңыздар. Бүгүн сиздер менен биз разбор жасайбыз. Мини разбор өзүңүздөргө. Практика да разбор, мини разбор да. Анда эмесе, мен биринчи эфирге биринчи жолу келип жаткандар болсо, анда сиздер баарыңыздар туура жакка келдиңиздер. Бул жерде биз болгону көбүнчө киришет да, мен каяка келип калдым, бул жерде эмне болуп атат деп сурашат. Бул жерде биз жан дүйнөбүздү тазалоо менен, ийгиликтүү жашоого умтулуп,
бактылуу жашоого умтулуп, келечегибиздин кең болгонуна, балдарыбыздын келечегинин кең болушуна болушу үчүн өтүп жаткан сабак. Азаматсыздар баарыңыздар ушинтип умтулуп, изденип жатканыңыздар үчүн сонун. Өзүңүздөргө дагы рахмат, ыраазычылык айтыңыздар. Мен сиздерге бүгүн сонун практикаларды берип атам, дагы берем. Жана сонун курстарды берип атам. Ошолордун баардыгын алып, мүмкүн болушунча бул жашоодон алганга аракет кылыңыздар, пайдасын тапканга аракет кылыңыздар. Мисалы, сонун пылесосту кеч айттык, жан дүйнөнү тазалаш үчүн укмуш сонун үй тазалайм деп туруп, кымбат жана бүт баарын өзү тазалайт экен, укмуш сонун тазалайт экен деген пылесосту укканбыз, туурабы? Ошону сатып келип туруп, биз койтуп, $2000 сатып келип туруп, коюп койсок, үйүбүзгө коюп койсок, пылесосубуз өзү бизди тазалап береби? Үйүбүздү тазалап бербейт, туурабы? Ал кымбат $2000 пылесос менен дагы күндө өзүбүз сайып алып кыймылдашыбыз керек. Анан үйдү сонун кылып зыңкыйтып тазалап берет. Ошол сыяктуу эле мындай методикаларды отуруп алып 1 саат угуп койгондон жашообуз өзгөрүп кетпейт. Практиканы жасап, жан дүйнөбүздү тазалап, өзүбүз менен иштеп, алдыбызга сонун максаттарды коюп, ушунчалык берилгенде анан өзгөрөбүз. Жашообуз ошондо өзгөрөт. Биз сатып алабыз дагы анан жашоомдо өзгөрбөй атат, результат алган жокмун. Жок, кеп тиги пылесосто эмес, кеп ошол бизде. Кеп методикада эмес, кеп бизде. Биз ошол нерсени өзүбүздүн жашообузга колдондукпу, канча жолу практика жасадык, канча жолу иштедик өзүбүз менен, кандай нерселерди өттүк, ошондон болот результат. Мисалы, мен демек сразу эле баштап кеттим, ушунчалык сөзгө берилип атам, сиздер менен 2 күндөн бери сүйлөй берип, андан бешбетери менин сөзүм көбөйүп, айткым келип, туугандар, мындай, тигиндей, ой, ачкылачы көзүңөрдү дегим келип атып, сизге берилип кеттим. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Музаткан Жусупова. Мен кванттык психологмун. Өзүмдүн жашоомдо мен эч качан мындай кыйынчылыктарга баш ийбегенге, дайыма ошол кандай кыйынчылык болсо да жеңгенге аракет кылып изденип жүрүп, 2018-жылы психология боюнча алектенип баштаганмын. Россияда ал жакта жүрүп, ал жакта да окуп, университетти бүтүрүп, Россияда ал жактын банктарында иштеп, Кыргызстанга келип, бул жактан эл катары швей ачып, дордойго чыгып, соодан болуп, болбой, үйдөгү проблема, бала чака менен проблема, жолдош менен проблема, өзүң менен проблема, ушунун баардыгы жан дүйнөмдү кыйнап бүткөндөн анан кийин, ой, бир ушундай бир Кудайыман суранганмын, жакшы нерсе берчи мага, бир ушул жашоонун оңой жагын көрсөткөн, жашоонун бейишин көрсөткөн мага бир методика жөнөтчү деп ушундай суранганымда, анан Кудай мага ошол методиканы берип, мен 1 жылдын ичинде чоң жан дүйнөмдү тазалаган, үй бүлөмдү тынчтык орноткон, күйөөм менен бактылуу болгон, балдарымдын сүйүктүү энеси болгон результатка жетип, каалаган нерсе алам деген нерсемди алып баштаганда, анан ошол нерсени мен эл менен бөлүшүп, айымдар, мырзалар, бул жакта деген сонун методика бар экен, алгыла, пайдалангыла, жашооңорду ушундай результаттарга жеткиле деп бөлүшүп жаткан кезим. Чындыгында бул методиканы мен жөн эле барып эле 2 ай отуруп эле алып калган жокпуз. Бизде ал жакта 2 ай, 3 ай бизди ушунчалык ысык сууга кайнатып, муздак сууга муздатып, кууруп, ушундай кылып туруп анан кийин бизди мастер кылып туруп чыгарып коет, дипломду колубузга берет. Бар эми сен дагы эл үчүн кызмат кылсаң болот деп биздин колубузга дипломду карматып, дополнительное образование менен бизге диплом берген. Дипломдуу психологмун мен. Өзүмдүн биринчи билимим экономист. Москвада банкта экономист болуп эле обычный эле адамдар менен иштеп жүргөнмүн, бирок жашоо бизди психолог кылып чыгарат экен. Көрсө биздин жашообуз бул өзү психология экен. Жашоодон ар нерсени алгандан анан психолог болот экенсиң. 5 жыл билим алсак деле биз психолог болуп чыгышыбыз кыйын болот экен. Методиканын аты мастер разборов деп айтылат. Ушул методика менен жан дүйнөңдү тазалап, үй бүлөдөгү тынчтыкты, ден соолугуң менен иштеп, акча жаатында, ден соолук жаатында, жумуш жаатында, кыскасы жашоодо эмне керек болсо, бүт баарын
өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн тапсак болот экен. Мен ушул методикага келгенде түшүндүм. Ага чейин MasterKit деген методика менен жүргөмүн. Ал нерседен мен ал методикадан жаман нерсе алган жокмун, жакшы нерсе алдым. Бирок акча десем акча менен гана кетем, мамиле десем мамиле, башка сфераларым аксай берчү. Бирок бул методика келгенден баштап мен бардыгы система менен катар-катар кеткендиктен чоң-чоң ийгиликтерге жетишип келе жатам. Кудайга шүгүр, мен Кудайга 1000 мертебе ыраазымын. Бул методиканын эч кандай мусулманчылыкка, динге каршылыгы жок. Бардыгы биздин адамдардын гана деңгээлинде. Биз эч качан Кудайдан улук эчтеке кыла албайбыз. Баарыбыз Кудайдын жараткан, ыраазы болгон пендесибиз. Туурабы? Ошондуктан өзүм мисалы бүгүнкү темабыз акча боюнча. Мен сиздерге акча боюнча маалыматтарды ушул методикада кандай кылып иштесе болот айтып кетейин. Мисалы мен жашоомдо айына бир айда айтып атпайм, кандай кыйынчылык болсо да тынып, 2 иште иштеп, мисалы Москвада бант иштеп, кайра кошумча Макдональдста иштеп, 5 күн бант иштеп, 2 күн Макдональдста иштеп, ошондо да 50 000, 60 000 рубль зарплата алчумун. Мен үчүн ал акча аябай чоң көрүнчү. Анан бул жакка келип, жанагынтип психология боюнча MasterKitтердин бардыгын сатып алып, өзүм менен иштегенде айына 100 000, 200 000 доходко чыкса болот экен деп ишенип баштадым. Бирок мен ошондо деле түшүнгөн жокмун, бизге акча тапканга эмне тоскоолдук кылат экен. Ал жерде өзүңдүн мээң менен иштейсиң. Акчага эмне тоскоол кылат? Капачылык бул деген эмне экенин деле билген эмесмин. Подсознанияңдагы бир установкаларды тап дейт, эпте бир нерсе кылып табылмыш болуп, ал жактагы тренажерлор менен иштейсиң, можно мне было, не можно было, каяктагы бир акчанын ордуна башка бир нерселер көрүнөт. Туура, мен ыраазымын. Иштеди, бирок бул методикага келгенден баштап мен акча жөнүндө кандай нерселерди практикамда көрдүм. Мен азыр сиздерге айтсам деле болот, бирок бир аз түшүнүксүз болуп калат. Мен мисал менен айтайын. Акча боюнча иштегенде мен эмнелерди таптым өзүмдүн жашоомдо. Акча деп, мисалы, сумманы коесуң, заматта эле апама болгон капачылык. Анткени менин апам кичинекей кезимде 6 айымда студент болуп, чоң ата чоң энеме бергенмин. Мени ошо берип койгон үчүн менин жан дүйнөмдө кичинекей бала кезимде, кичинекей лялечка кезимде менин жан дүйнөмдө апама болгон капачылык калган экен. Эмне үчүн мени чоң ата чоң энеме берип койдуң, жетам тайнеме берип койдуң, мен эмне үчүн өзүң караган жоксуң деген ушундай капачылык калган экен. Мен дагы деле жан дүйнөм лялечкадагы капачылык менен эле апа мага сүт берчи, апа мени карачы, мага көңүл бурчу деп эле жашап келатыптыр. Ушундай нерсе биз эмне үчүн кванттык поле, анткени кванттык поледе ушул маалыматтар калып кетет экен дагы, ал биздин жашообузга тоскоолдук боло берет экен. Экинчи, чоң акчаларга чыгам дегенде, мисалы 300 000ге чыктың, анан миллионго чыктың. Биз дайыма эмне кылабыз? Биз дайыма өнүккүбүз келет. 300 000ге чыгам дейсиң, 300 000ге чыгасың, анан миллионго чыгам дейсиң, миллионго чыгасың, миллиондон 3 миллионго чыгам дейсиң. Ушинтип 5 эсе 10 эсе кылып көбөйтүп кете бергибиз келет. Анткени биз деген жашап атабыз, күндө өсүп атабыз, өсүшүбүз керек. Это нормально. Мен кичинекей кезден биз ата-энебиз эмне деп үйрөткөн? Ой, ушуга эле ыраазы болбойсуңбу? Айына 50 000 тапсаң болот, ошол 100 000 тапсаң ошол болот да. Бул деген аябай сонунда деп. Анткени биздин ата-энебизде мындай психология болгон эмес экен. Ошондуктан алар бизди ач отурсаң да тынч отур деп эле үйрөтө беришкен. Биз ата-энебизди бул жерде күнөөлөп эле отура бергенибиз болбойт. Кудайым бизге ушундай сонун методикаларды жөнөтүп атат. Ошолорду пайдаланып, колдонуп, жашообузда өнүп өсүшүбүз керек. Мисалы, группада жазып атышат, 9000 сом методика мен сиздерге берип жаткан трансформация курсу 9000 сом турат. Аны айтып атышат, бул кымбат. Туура, Кыргызстан үчүн, мүмкүн кээ биркилер үчүн кымбат 9000 сом, туура. Бирок, эгерде биз айына 9000 сом эмес, 90 000 сом тапкыбыз келген ниетибиз болуп, ошо менен өзүбүз менен иштесек, 9000 сом биз үчүн оңой эле болуп калат. 90 000 сомду Кыргызстанда тапкандар толтура. 90 000 эмес, 900 000, даже 9 миллионго чыкканга ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бардыгыбыздын бул жакта 90 миллионго, 90
900 миң деп эле коеюнчу, ладно, 90 миң деп эле коеюнчу. 90 миңге кете турган энергия бизде каяка кетип атат? Бизде минуска кетип атат. Кымбат. Азыркы заманда акча жок. Мен деген мындаймын, тигиндеймин. Биздин фокусубуз каякта? Ылдый жакта. Ылдый жакты карап жашап атабыз. Бардык нерсени ылдый жактан издеп атабыз. Жашоо каякта? Жашоо алдыда, вперед. Алдыга кетишибиз керек биз. Анын бардыгын биз бул жактагы жүктөрдүн бардыгын алып, жана мен айттым, апама болгон капачылык. Апама болгон капачылыкты алдым. Өзүмдүн жашоомдогу, атамдагы, чоң атамдагы, мисалы, алардын жашоосунда кандай провал болгон. Мисалы, чоң атамды акчанын айынан, бийликтин айынан, чоң атамды, мисалы, Россияга, не деп коет эле, жана сүргүнгө айдап ийген. Дагы бир тегимде болсо, байлыгын жоготуп ийиштир. Мындайлар сиздердин тегиңиздерди толтура. Баарыбызда тең мындай нерсе бар. Ошолордун бардыгын мен өзүмдүн тегим менен иштегенден кийин, ишенесиздерби, миллионго мен ушунчалык тез чыктым. Көрсө миллион мага оңой эле келет экен. Просто мен аны билбей эле, бул методиканын жардамы менен таап, ошону иштеп чыккандан кийин тез эле миллион келгенде мен, Кудай, кванттык поледе көп нерсе бар турбайбы деп мен ошондо өзүмдүн жашоомдо өзгөргөндөн анан ишендим. Ал эмес, мен азыр акча жөнүндө болуп аткандан кийин баарыңыздар тең эле бизнес, көпчүлүгүбүз бизнес баштагыбыз келет. Жок эле дегенде онлайн бизнес кылгым келип атат, үйдө туруп бизнес кылып акча тапкым келип атат дейбиз. Мен мисалы бизнес менен дагы иштеген моменттерим көп болгон, бизнесмендер менен элечи. Алар менен иштегенде, алардын мисалы бала чагында кичинекей апасы бир нерсе алып бербей койгон капачылыктары, атасынын бир жака жөнөтпөй койгон капачылыктарына биздин менеджерлерибиз турат, Ханзада менеджер, өздөрү разборго катышып, биз менен чогуу көрүп, подтверждать этип, өздөрү дагы таң калган моменттер көп болгон. Именно ошол мен менен иштеп, ошолор менен иштегендер азыркыга чейин өздөрү таң калат. Сиз болгону ушундай эле бир нерсе менен иштедиңиз. Менин капачылыгым, кече айттык, биз эмоция менен иштедик, туурабы? Эмоцияда биз акчабыз келгенде жана акча бизден кетип атканда сүйүнгөндү билбейбиз биз. Мисалы, кредит төлөп атканда аябай кыжаалат болуп барып, кредит төлөшүм керек эле деп бир ай мурун ойлонуп атып, энергиянын бардыгын биз уже ой менен эле жеп салабыз. Ойго дагы билесиздерби, канчалаган энергиялар кетет. Ушул энергияга түшүнүңүздөр. Энергияга баа бериңиздер. Биз ойлонгонду миллиондогон, андан көрө биз фокусубузду кредитке эмес, мисалы, эмне үчүн биз көп карыз болобуз? Фокусубузду кредитке эмес, мисалы, ай сайын кредит төлөй турган болсоңуз да, 20 миң кредит төлөңүз. Мен 20 миңден кредит төлөйм, кредитим бар, карызым бар, 5 балам бар, үйүмдө наным жок, сүт алганга акчам жок дей берсек, болот андай нерсе. Андан бишпедер түшөбүз. Мен жаңыдан Кыргызстанга көчүп келгенде, мен чынымды айтайын, жолдошум жаңыдан жумуш баштаган, Россиядан көчүп келдик. Туура ал жакта 100 миңден, 150 миңден жолдошум экөөбүз иштечүбүз, бирок Кыргызстанга келгенде чындап айтканда сүт алганга акчабыз жок болуп калчу биздин. 2 балабыз бар, сүт алганга акчабыз жок. Нан, чай, анан эптеп тамак. Ан жолдошум айтчу, бүгүн сүт албай эле кое тургулачы, сүткө акча жок болуп атат деп. Бирок биз ошол моментте, менин акчам жок, сүтүм жок деп отурган жокпуз. Жанталашып, изденип, аракет кылып, бул жак менен да иштеп көрөйүнчү деп изденген үчүн, аркага чегинбеген үчүн, дайыма алдыга кеткен үчүн, мына азыркы убакта уже өзүмдүн ийгиликтерим менен сиздер менен бөлүшүп жаткан кезим. Ошондуктан эч качан чөгүнбөңүздөр, чегинбеңиздер, чөкпөңүздөр. Азыркы болуп аткан минусту убактылуу, бул мага опыт. Мага Кудайым ушундай сонун опыттарды берип атат. Мен ушуга ыраазымын деп, ыраазычылык менен азыркы жашооңуздарды опыт катары кабыл алып, алдыга кеткенге аракет кылыңыздар. Биздин жашообуз бул жана беговая дорожка деп коет го, токтобой жүргөн. Биздин жашообуз ошондой беговая дорожка. Именно беговая дорожкага чыккан болсоңуздар, токтоп эле көрүңүздөр, эмне болот? Сразу аркага кетебиз, жыгылабыз. Ошол сыяктуу биз дагы жашообузда, так, бул эмне болот экен, тиги эмне болот экен, булардын курсу эмне болот экен, дагы кандай болуп кетет экен жашоодо дей берсек, аркага чөгүнө беребиз, биз аркага кетебиз, только аркага кетебиз.
Ошондуктан эч качан эч нерседен аркага калбай, дайыма жылып кетип, кичинеден болсо дагы жылганга аракет кылыңыздар. Эч качан аркага жылбаңыздар, токтобоңуздар. Фокусту минуска койбойбуз, только плюс. Анан карыз боюнча айта турган болсом, карыз бул күнөөлүү сезим. Мисалы биз айтпайбызбы, трансформация курсунда күнөөлүү сезимдер менен иштейсиздер. Энергия, иерархия закону деген бул энергия каяктан келет? Ата-энеден келет. Кванттык поледе биз энергияны ата-энеден алабыз. Анан ошол энергияны алып, ошол энергия менен акча табабыз, мындайча айтканда. Акча бул эмне? Акча бул энергия. Биз канчалык ата-энебизден энергияны алып туруп, аларга ыраазы болуп атсак, жашообузда ошончолук акча келип турат. Ошондуктан кванттык полеңиздер менен иштегенди үйрөнүңүздөр. Анткени Назира Айтбекова реклама кылып берди дейт. Туура, Назира молодец. Назира көптөгөн аялдардын жашоосун оңдогонго жардам бер деп биз Назираны чакырганбыз. Ошон үчүн келген. Бирөөгө претензия кылып, бирөөнү талкуулап энергияңыздарды кетирбей, лично өзүңүздөрдүн жашооңуздарга фокусту коюп, мен жашоомдо жетем ийгиликке, мен жашоомдо ушундай жашайм, мен сонун жашайм, мен бактылуу болом, менин балдарым ийгиликтүү болот, мен мындай болом деген фокусту өзүбүзгө коебуз. Бирөөнү аңдыбайбыз, интернетке чыкпайбыз, көрүнгөндү аңдап отурбайбыз. Интернетке чыкканга мисалы канчалаган убактыбыз кетет. Ким эмне кылып атат, каерде ким эмне болуп атат десек, ага оңой эле отура беребиз. Бирок ошол эле учурда канчалаган убактыбыз кетип атат, канчалаган энергиябыз кетет. Биз ага көңүл бурбай атабыз. Ошонун ордуна өзүбүз менен иштеп, ийгиликтерибизди өдө көтөрсөк, жакшы нерселерге жумшасак, вообще сонун болмок. Ошон үчүн эч качан бирөөнү жамандаганга, бирөөнү претензия кылганга, бирөөнү талкуулап, кереги жок. Мунун баардыгы бизде эмне кылат? Минуска түртөт. Ошонун баардыгы биздин жашообузда минуска кетирет. Ошон үчүн өзүбүздү карайбыз. Мен кандаймын? Өзүбүздү көрөбүз жашоодон. Биз бирөөдөн жаман нерсени көрүп атабыз, демек бул өзүбүздөгү нерсе ал. Ошондуктан туугандар, иштеңиздер өзүңүздөр менен. Кредиттер көбүнчө аборт кылгандан болот. Ата-энеге мен карызмын дегенден болот. Кичинекей кезибизде ата-энебиздин кыйналып, бизди өстүргөнүн көргөндө, мени апам байкуш ушинтип кыйналып чоңойтты эле, атам байкуш ушинтип кыйналып чоңойтты эле, мен аларга кайра кайтарып беришим керек. Мен ата-энемдин алдында карызмын деп, өзүбүздү ата-энебиздин алдында карызмын деп эсептеген үчүн болот. Жашообузда мисалы көптөгөн аялдарда, көптөгөн эркектерде айтылбаган, сүйлөнбөгөн, сыртка чыкпаган көптөгөн сырлар бар. Тайна, у каждого есть тайна. Айтпайбыз аны. Именно ошол чыкпаган тайна сырларга канчалаган энергия кетет, билбейбиз биз аны. Именно ошолор менен, тайна менен, сыр менен иштеш керек. Ошонун баардыгын сыртка чыгарыш керек. Аны кантип чыгарыш керек? Мен мисалы түз эфирде практика кылып берем сиздерге. 1 күн кылып берем, 2 күн кылып берем, 5 күн кылып берем, 20 күн кылып берем. Бирок мен сиздер менен 24 саат бою отуруп практика алып бара албайм. Ошондуктан трансформация курсуну алгыла, өзүңөр менен иштегиле, жашооңорду оңдогула дегенибиз ошондуктан. Трансформация курсуну алып, результатка жеткен эжелер, сиңдилер, аялдар ушунчалык көп. Жан дүйнөбүздөгү результатты байкашыбыз керек. Жашообуздагы результат оңой эле келет, өздөрү эле тартылып келип баштайт. Ошондуктан результатты биз бул жак менен баштайлы. Мисалы, менин 1 миллион сом иштегим келип атат. Туурабы? Ладно, 1 миллион деп эле коеюн, 100 000 сом иштегим келип атат. Бирок менин кичинекей кезимде, давайте мен мисал кылып айтайын. Менде Кудай сактасын андай болгон эмес, бала чагымда травмам бар. Андай травма менен жашап келаткандар аябай көп. Мисалы, бала чагымда бирөө мага тийишти. Мисалы, мага менин практикамда ошондой көп болгон. 5 жаштан баштап 8 жашка чейин, даже 10 жашка чейин деп коеюн, жакын эле туугандары
изнасиловать эткендер көп. Мисалы азыр Назира козголуп аткан проблема менин практикамда козголуп аткан көйгөй менин практикамда аябай көп болгон. Андай нерсе даже кыздар өздөрү деле билишет. Кыздар, мен силердин алдыңарда өкүнөм, бирок силер канчалаган адамдарга бул нерсени пайда кылып атасыңар, силердин мисалдарыңар менен канчалаган нерсе өздөрүнүн жашоосун, адамдар өздөрүнүн жашоосун оңдойт. Мисалы менин ошол фокусту айтып коеюн да, менин фокусум ошол бала чактагы травмада. Мен кантип анан жашоомдо бактылуу боло алам? Мен кантип жашоомдо ийгиликтүү боло алам? Менин жан дүйнөмдө боль бар менде. Мени изнасиловать этип келген, мисалы, например, да, и ошондой бала чактан калып калган, аны тело эсинде бар, телонун, мээбиздин эсинде бар, боль бар, ал энергия ошол больга кете берет. Ошол больду обеспечивать этип, аны күндө ага тамак берип, жанагы больго тамак берип, анын курсагын тойгозуп, аны жашап атат. Аны сыртка чыгарыш керек. Сыртка чыгармай сайын энергия ошону бага берет. А каяктагы энергия ашат сыртка, ийгиликке каяктагы энергия жетет. Ошонун бардыгын, ички дүйнөбүздөгү больдун бардыгын практика менен иштеп чыгарыш керек сыртка. Мисалы, бизде миллиондогон аялдар бар. Тура баары айтат, сиз менен иштейличи, жеке сиз менен иштейличи. Тура мен мисалы разбор жасайм да. Күнүнө 3 адамга разбор жасайм. Bir айда 60 адамга разбор жасайт экенмин. 60 адамга мен 60 адамдын жашоосун бир разбор менен мен же жылдырам, же жылдырбайм. Ал эми трансформация курсун алсаңыздар сиздер, ал мен жасаган практиканы сиздер өзүңүздөргө 100-200 практика жасап аласыздар. Ал жерде деген ар бир случайга бар, изнасиловать эткенге бар, бул жашоодон өтүп кеткен ата-энебизди кой берген, жакындарыбызды кой берген, ата-энебиздин алдында күнөөлүү сезген сезимдер, ата-энебизге болгон капатчылыктар, өзүбүздү кантип жакшы көрөбүз, ушунун баары менен иштей турган толгон токой бардык жашоонун ар бир случай деп коеюн, ар бир окуяларга, ар бир нерсеге керектүү практикаларды мен ал жерде сиздерге кеңири кыргыз тилинде түшүнүктүү кылып бергенмин. Андан сырткарыдагы эместер менен отуруп алып, айтыңыздарчы гана, эмне болуп атат, кимде эмне болуп атат, кандай болуп атат деп сиздер менен дагы иштешем. Биздин менеджер кыздарыбыз дагы иштешет, жооп берип турат. Разбор боюнча менеджерге жазсаңыздар болот. Эми түшүндүңүздөр, биздин акчага кете турган энергиябыз каякта экен? Биякта. Миллионго кете турган энергия каякта? Биякта, больдо. Апам бир тууганымды караган, бир тууганымы жакшы көргөн, мени жакшы көргөн эмес. Ушундай капачылыктарыбыз бар. Күнөөлүү сезим бар, мисалы. Апам менен атам мени ушунчалык жакшы кыз болот деп, ийгиликтүү болот деп ойлоду эле, мен ийгиликтүү боло албай калдым. Мен атам менен апамды чоң умрага жөнөтө албай калдым. Тиги жака тигинте албай калдым. Алардын алдында мынта албай калдым. Мен деген мындай болушум керек эле дей беребиз. Ошонун бардыгы биздин энергияны ала берет. Анан жашообузда карыз болобуз. Жетишпейбиз. Мамилебиз начар болот. Анан өзүбүз жанагынтип толтура үйүбүздү, жан дүйнөбүздү толгон токой нерсеге толтуруп алсак, анан биздин жашообузга ийгилик кайдан келет? Жашоону тазалашыбыз, жан дүйнөнү тазалашыбыз керек. Ошондон кийин ийгиликтерге жол ачылат экен, оңой эле келет экен. Миллион деле оңой эле келет экен. Анан көбүнчө биз ата-энебизге күйүп уруша беребиз. Мисалы, мага бүгүн бир кыз жазып атты, тынбай, бир тууганым ушинтип өтүп кетти, аялынын айынан өтүп кетти деп бир тууганына күйүп урушуп атат. Туура мен ал күйүп урушкан аябай сочувствую да, туура түшүнөм. Бирок биз эч ким эмеспиз. Биз адамбыз. Биз эч кимди сактап кала албайбыз, өлүмдөн сактап кала албайбыз, башка нерседен сактап кала албайбыз. Ошондуктан биз башка бирөөнүн жашоосун өзгөртө албайбыз. Аларга ыраазычылыгыбыз менен аларды өздөрүнүн жашоосуна кой беришибиз керек. Келиңиздер, анда түшүндүңүздөр, туурабы? Фокусубузду биз плюска коебуз, минуска койбойбуз. Кредит барбы? Кредит эмнеден келет айтылып атат. Эгерде сиздин жашооңузда бир тайна барбы?
күнөөлүү сезим барбы? Аборт кылдыңыз беле? Измена болду беле? Жашоо күйөөңүздү же измена болду беле? Ушундай нерселер сиз өзүңүздү күнөөлөп, Кудайдын алдында күнөөлүүмүн деген бир сезимдер барбы? Всё, уже кредит, уже энергияңыз минуска кетет. Ушундай күнөөлүү сезимдер, жана сыртка чыкпаган эмоциялар, ушулардын баардыгы бизди минуска тарта берет. Ошонун баардыгын биз иштешибиз керек. Жашообузга, мисалы, бул жакта биздин жан дүйнөбүздө же мээде чувство вины же карызмын деген программа барбы? Болду. Ал турат ошол жакта. Анан бизге элдер келет. Банк келет, карыз берет, башкалар келет, бизди алдап кетет. Акчаларыбызды алдатабыз. Ошонун баардыгы бизде эмне кылат? Энергиябызды минуска түшүрөт. Кредит бул минуска кеткен эле биздин энергиябыз. Ата-энебизди сактабыз келди, ата-энебизге ушунчалык жардам бергибиз келди. На самом деле биз ата-энебиздин баласыбыз, биз аларга ата-эне болуп алганбыз. Биринчиден эмне менен иштеш керек? Эгерде трансформация курсуна келсеңиз, ал жакта баары катар-катар иштелип кетилет. Прям по порядку биринчи модулдан 10-чу модулга чейин катары менен берилген. Так, эми келиңиздер, давайте. Түз отурабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Сиздер таң калып атсаңыздар керек, 2 күндөн бери бул эмнеге мындай жерге отуруп алган деп, Түз жерге отурса болбой беле деп. Буну да байкагандар болуш керек. Азыр дуалды карайбыз. Баарыбыз тең турабыз ордубуздан. Турдуңуздарбы? Вот, дуалга нар жакты карап тура бериңиздер, эгер сиздерге ыңгайлуу болсо. Дуалды карап турабыз дагы. Болушунча ушул дуалды түртөбүз. Мына колуңуздар меникиндей коюңуздар. Угулуп атамбы? Түртөбүз. Ханзада телеграмдан айтып кой. Түртөбүз. Кара ылдый түшүрөбүз дагы. Жакын жылып туруп дагы түртөбүз дуалды. Болушунча түрткөнгө аракет кылыңыздар. Болушунча түртөбүз. Абыбыздын жетишинче. Түртөбүз. Дагы түртөбүз. Болушунча алыбыздын жетишинче түрткөнгө аракет кылгыла, жылдырганга аракет кылгыла. Ушунчалык күчүбүздүн болгону менен түртөбүз. Бул практиканы сөзсүз түрдө аткарыш керек. Түртөбүз. Дагы түртөбүз. Азаматсыздар, түртүңүздөр дагы. Чарчап калгыча түртөбүз. Канчалык энергияңыздар кетти? Хорошо, после операции болсо жасабайбыз. Кандай ощущение болду? Сезебиз. Эмне сезип жатасыздар? Дуалды түртүп жатканда сезимдерге көңүл бурабыз. Эмне сезип жатасыздар? Түртүңүздөр, болушунча түртөбүз. Болушунча жылдырганга аракет кылабыз. Эмне сездиңиздер? Пайда жок. Тура? Ыйлагым келди дейт. Сезимдер менен бөлүшөбүз. Азыр бул жака сезимдер менен бөлүшүңүздөр. Алсыздык, чарчап калдым, алым кетти, көрдүңүздөрбү? Биздин жашообузда энергиябыз каяка кетип атат? Пайдасыз эле бир жака. Пайдасыз эле жака кетип атат. Энергия кетти, көрдүңүздөрбү? Биз энергиябызды ушундай эле бир жылбаган күнөөлүү сезимдерге, жылбаган нерселерге кетирип атабыз. Чарчап калдым, чарчадым, ачуум келди дейт, Түртсөң да жылбайт. Бирок биз ошо жылбаган эле дуалды түртүп атабыз. Акча келбей атат, кредит болуп атат менде, тиги болуп атат. Кереги жок нерсеге аракет кылдык дейт. Кереги жок эле нерсеге аракет кылып атабыз. Бесполезно дейт, кускум келди, көрдүңүздөрбү? Чарчап калдым. Биздин энергиябызды биз именно ошол дуалда бизде канчалаган нерсе бар экенин көрдүк, Бул биздин күнөөлүү сезимдерибиз. Жан дүйнөбүздө ошентип, жан дүйнөбүздү кыйнап аткан кезибиз.
Gereksiz ele жака кетирип атабыз энергиябызды. Пайдасы жок жака. Сездиңиздер, а? Сезим аркылуу биз билдик. Туурабы? Энергия кетти, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз өзүбүз менен иштешибиз керек. Жөн эле отуруп эле наалый берген ушул дубалды түрткөнүбүз. Кыйналып бергенибиз ушу дубалды түрткөнүбүз. Пайда жок эле нерсеге, пайда жок жака эле энергиябызды ушинтип эле дубалды түртүп эле өзүбүздү кыжалаткылы эле кетирип атабыз. Жүрөккө күч келди дейт. Ооба. Жүрөккө күч келет. Эже менде кредит дагы жок, доход да жок, күйөө да жок, данные. Сонун азаматсыз. Фокус каякта? Максат болу керек, максат керек сизге. Жылбаган нерсеге алымды жумшадым, чарчап калдым дейт. Көрдүңүзбү? Биз жашообузда күнөөлүү сезимге, пайда жок жака эле энергиябызды корото беребиз. Ошон үчүн ошол нерсенин баардыгын ошол дубал жылбаган. Бул эмне? Бул блок. Блок бул эмне? Биз блокту түртүп атабыз. Блоктор бул күнөөлүү сезимдер, капатчылыктар, таарынычтар, жабылган эмоциялар. Ошолордун баардыгынан арылганда, анан аркасында сонун нерсе болот. Келиңиздер анда биз сиздер менен азыр акчанын практикасын жасайлы. Терең дем алабыз баарыбыз тең. Түз отурабыз. Фокус баарын кайталайм азыр дейт азаматсыз. Түз отуруп, терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Көзүбүздү жумабыз. Мен буюрса мындан ары дайыма сиздер мененмин. Трансформация курсунда өтө терең берем маалыматты ал жакта. Мындайча айтканда мен сиздер менен чогуумун дайыма. Ооруп калдым тамды түртүп деп көрдүңүзбү? Ооруп калабыз жашообузда да ошондо. Көзүбүздү жумабыз, терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Кайрадан терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Өзүңүздөргө жаккан жерде турганыңыздарды элестетиңиздер. Мүмкүн балалыктагы үйүңүздөр болот, мүмкүн тоо, өзүңүздөргө жаккан, неважно, ким каякта тургусу келсе, ошол жакта тура берсе болот. Эми сиздер турган жерге биринчи фигура келет. Ал фигураны сезебиз. Ал фигурага болгон, биринчи фигурага болгон кандай сезимдер келди сиздерге? Фигура десе, сиздер бир фигура деп элестетпеңиздер. Фигура дегенен бир адам келет, мүмкүн апа келет, может апага болгон сагыныч келет, может кандай сезим болсо ошондой сезимди сезиңиздер. Сезимдерибизди сизге сактап калабыз.
Эми ошол эле жерге экинчи фигура келет. Үч бурчтук деген фигура болбойт. То есть үч бурчтук келбеш керек. Сезим, үч бурчтук деген сезим жок. Сезимди сезебиз. Экинчи фигурага болгон сезим кандай? Сезебиз. Эми биринчи фигурага карап туруп, эмне деп айткыбыз келсе, эмне сезсеңиздер айтыңыздар. Эмне деп айткыңыздар келип атат, айтыңыздар. Мисалы, биринчи фигурага эмне деп айткыбыз келип атат? Мисалы, бирөө жазып атат, сиздин фигураңыз келди деп. Ошол менин фигурама эмне деп айткыңыз келип атат? Көзүңүздү ачып эмне үчүн сиз комментарий жазып атасыз? Мээңиз иштеп атат сиздин. Ушул убакта, айтып жаткан убакта эмне деп өзүңүздү кандай сезип атасыз? Айтып жаткан убакта мындай дароо эле айтып жатасызбы, же коркуу менен айтып атасызбы, же айта албай араң айтып атасызбы? Сезбей жатсаңыз айтыңыз. Мен эчтеке сезбей жатам. Ошол биринчи фигурага карап айтыңыз. Мен сени сезбей жатам. Биринчи фигурага карап айтабыз. Мен сени сезбей жатам. Мен сени көрбөй жатам. Мен сени караганда кыжаалат болуп атам. Мен сени караганда эчтекени көрбөй атам. Эчтеке фигура келген жокпу? Мен сени вообще көрбөй жатам. Эмне болсо ошонун баарын айтабыз, чыгарабыз. Биринчи фигура эмне экенин айтам сиздерге. Эми экинчи фигурага карап, экинчи фигурага эмне айткыңыздар келип атат, айтабыз. Стройкада жүрсөңүз өзүңүздү кандай сезип атасыз? Кеп бул жерде каякта жүргөндө эмес, эмне көргөндө эмес, ошол жерде сезимдер, что я чувствую. Мен өзүмдү кандай сезип жатам жана ошол фигурага эмне сезип жатам, ошол жөнүндө сезим керек бизге. Кванттык поле бул. Сезимдер талаасы. Сезимге көңүл бурабыз. Экинчи фигурага карап туруп айтабыз. Эмне сезгенибизди айтабыз. Эчтеке калтырбай экиге полный чыгарабыз. Садаган болоюндар, комментарийге жазбайбыз эчтеке деп. Көзүбүздү жумган бойдон ачпайбыз, башынан этегине чейин практиканы бүтүрөбүз. Азыр сиздерде трансформация болуп жаткан убак. Көзүбүздү ачпайбыз, жасайбыз, бүтүрөбүз, анан ачабыз. Мен ачкыла дегенде ачабыз. Комментарийге эмнеге жазып атасыңар? Мен сураган жокмун, эмне сезип жатасыңар деп, сезгиле деп айтат. Я комментарий жазгыла деп эч ким айткан жок. Трансформация болгуңуздар келеби? Фокусту практикага койгула. Экинчи фигурага айтыңыздар. Көзүбүздү ачпайбыз. Экинчи фигурага болгон сезимдин баарын айтабыз. Көрбөй атсак көрбөй атам, сезбей атсак сезбей атам. Капа болсок капа болуп атам, ыйлагыбыз келип атса ыйлап атам деп айтабыз баарын.
Экинчи фигурага ыраазычылык айтабыз. Эмне үчүн? Сиздер үчүн экинчи фигура ким? Жана эмне экинчи фигура? Мүмкүн эмне болушу мүмкүн? Мүмкүн ким болушу мүмкүн? Барып экинчи фигуранын жанына жакын барабыз. Экинчи фигуранын айтабыз. Апа же ата. Экөөнүн бирөө экенин сезебиз. Апа же ата. Мен ушул убакка чейин сиздин алдыңызда өзүңүздү кандай сезип жүргөнүңүздү айтасыз. Апа, ата, мен сизден суранам. Мага өзүңүздүн сүйүүңүздү, мүмкүн экөө тең болушу мүмкүн. Сүйүүңүздү бериңиз. Энергияңызды бериңиз. Ушул убакта апаңыз менен атаңыздын аркасында сиздин ата тегиңиз жана эне тегиңиз пайда болгонун сезиңиз. Алар сиздин жашооңузга эмне керек болсо баарын берип жатканын сезиңиз. Сүйүү, энергия, мээрим, бактылуулук, ушунчалык көп адам. Ата тек жана эне тек. Биз 7 текке чейин эсептегенде биздин аркабызда 254 адам болот. Ошолордун баары тең сиздин атаңыз менен апаңызга энергия жөнөтүп жаткандарын сезиңиздер. Экинчи фигурага. Апаңыз менен атаңыз алардан алган энергияны сизге берип, сүйүүсүн сизге берип, ыраазычылыктарын, ийгилик, талант баарын берип жатканын сезиңиз. Өзүңүздүн ата тег эне тегиңизден энергия сүйүүлөрдү алып, кабыл алып жатканыңызды жана денеңизге толуп жатканын сезиңиз. Энергияга денеңизди толтуруңуз. Терең дем алып, кабыл алып, демиңизди чыгарганда денеңизге толтуруңуз. Ушул эле фигурада туруп, аркаңыздан атаңыз менен апаңыз, өзүңүздүн фигураңызда туруп, аркаңыз менен аркаңызда атаңыз менен апаңыздын турганын сезиңиз жана 254 тегиңиздин баарын сезиңиз. Биринчи фигурага караңыз. Биринчи фигура бул сиздин жашооңуздагы акчаңыз. Экинчи фигура бул сиздин жашооңуздагы акча эмне үчүн сиз каалагандай келбей жаткан причина болчу. Биздин причинабыз дайыма атабыз жапабыз болот. Же ата тегибизден келген программа болот. Башка себептер жок.
эми айтабыз. Сезебиз биринчи фигурага кандай болду сезимдер? Өзүңүздү ушунчалык өзүнө ишенген, өзүн сүйгөн, бардык нерсе колунан келген адам сезиңиз. Анткени сиздин тегиңиз колдоп турушат. Каалаган нерсеңизди берип атышат алар сизге. Эмне десеңиз баарын бергенге даяр. Бактылуулукту, байлыкты, эмне кааласаңыз бүт берип жатышат алар. Беришет. Кванттык поледе баары берилет. Экинчи фигура сиз каалаган суммадагы акча болуп, сизге келип жатканын сезиңиз. Биринчи фигура акча да. Сиз ал акчаны алып жатканда өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Биз акчаны кубаныч менен алышыбыз керек. Кубануу менен, сүйүү менен, бактылуулук менен. Биз айтабыз да, ой мен акчага деле карабайм, мен акча вообще мен үчүн. Акчаны деле унутпайм, тигинпейм. Нет, акча бизге керек. Эмне үчүн биз акча жөнүндө жаман сөздөрдү айтабыз? Акчасы көп адамдарга эмне үчүн жаман көз карашта карайбыз? Ал бизге тоскоолдук кылган нерселер. Акча болгону биздин колдоно турган эмне? Инструмент. Акча кереги жок деген адам жок. Бирок биз ошону мойнубузга албайбыз. Биринчи фигураны кабыл алыңыз. Мен сени кабыл алдым, менин акчаларым. Эми үчүнчү фигура келет. Эгерде карызыңыз болгон болсо, үчүнчү фигура бул сиздин карызыңыз. Ипотека, кредит, же бирөөгө карызсыз. Үчүнчү фигурага канча карыз болсоңуз, ошончо суммадагы акчаны ыраазычылык менен бересиз. Менин кредитим, мен сага мынча акчамды ыраазычылыгым менен бердим. Ушундай практика менен акчага болгон установкаларды кетирсе болот. Бирок буга дагы тоскоолдук болгон, капачылык болушу мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Терең дем алып, акырын көзүбүздү ачабыз. Кимде кандай сезимдер болду? Биринчи фигура бул сиздин акчаларыңыз, экинчи фигура бул сиздин каалаган акчага жетпей жаткан причинасы болчу. Акчага кимде кандай сезим болду? Жазыңыздарчы гана. Азаматсыздар. Көп адамдар комментарий жазбай отурушту, практика жасашып. Биздин телеграм катташтар биринчи фигура мамам болду дейт. Экинчи сезимге күнөөлүү сезим болуп ыйладым. Атам жапам болгон жок. Экинчи фигура бол башта бардак экен. Кубануу. Биринчи фигура мен жаман көргөн адам келди дейт. Анткени сиз акча дегенде сиздин жан дүйнөңүз ойлойт, бул менин баягы жаман көргөн адам. Демек жаман көргөн адамга канчалаган акчага кете турган энергияны жаман көргөн адамга кетирип жаткан кезиңиз. Биринчи фигура күйөөмдү көрдүм дейт. Акчага кете турган энергияны күйөөңүзгө кетирет экенсиз. Это нормально да, менин жашоомдо дагы көп чыккан күйөөм. Анткени менин күйөөмдүн өзүнүн мамасынын колунда чоңой болгондуктан энергияны менден алып чыккан да көбүнчө. Аялдык энергия эмес, апалык энергияны требовать этип чыккан. Менден биринчи фигура атам, экинчи фигура мамам эле дейт. Хорошо. Кандай сезимдер болду аларга? Биринчи фигура венч көрүнүп, башым айланды. Биринчи фигура бул акча.
Эгерде биринчи фигурага болгон сиздерде жагымсыз сезимдер болсо, демек сиздердин акча таба турган энергияңыздардын баардыгы ошол сиздер көргөн фигура, ошол сиздер көргөн фигурага капачылык, наразычылык, ошондой сезимдерге апа жака ошол фигурага кетип атыптыр. Экинчи фигурага кандай сезим болсо, демек ошо акчанын келбей жатканы, жана биз дуалды сүзүп түртүп атпадыкпы, жок эле пайдасыз эле нерсе. Ошол блок, ошо экинчи фигура бул акчанын келбей жаткан блогу. Кээбирлер айтып атпайбы, экинчи фигура бул атам деп. Демек, сиздин жашооңузга акча келиш үчүн сиз причина менен иштешиңиз керек. Биз причина менен иштегенде анан жанагы дуал жылат ордунан, блок жоголот. Ошол блок жок болгондо анан бизге акчага жол ачылат. Биз азыр блок түртүп атабыз, ордунан жылбай атат. Качан биз ошол блокту жок кылганда, блок менен иштегенде бул блок кетет, анан акчага жол ачылат. Ошон үчүн биз ошол блокту жок кылышыбыз керек. Тура атабыз, биз аны жөн эле түртүп атабыз, айлабыз кетип атат, чарчап атабыз, болбогон эле жака энергиябызды кетирип атабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул блок менен иштеш керек. Жөн эле түрткүлөй бербеш керек аны. Жөн эле энергияны кетирип чарчай бербеш керек. Бул экинчи фигура. Кантип иштейбиз дейт. Кантип иштейбиз? Трансформация курсун алсаңыздар болот, иштесеңиздер болот. Туура акысыз практикалар менен иштегенге болот, бирок биздин жашообузда ар түрдүү ситуациялар болгон. Дайыма сиздерге мындайча айтканда, биз биринчи класска барганда биринчи А деп тамганы үйрөтүп, биринчи палочканы үйрөтүп, анан А деп тамганы үйрөтүп, анан жазганды үйрөтүп, анан тамгага тамганы кошуп, анан кийин окутуп, анан кийин чоң китептерди окуткан. Туурабы? Ошол сыяктуу эле биз трансформация курсунда баардыгын катары менен үйрөнөбүз. Биринчи иерархияны түзөбүз. Энергия каяктан келет, ата менен апа каяктан келет, каякта туруш керек, ошолорду түздөйбүз. Андан кийин аларга болгон окшоштук, алардын жашоосун биз көбүнчө кайталайбыз, лоялдуулук деп коет. Именно ошол менен иштейбиз. Трансформация курсунда ушунун баардыгы берилген, кантип иштейбиз. Именно ошо менен иштей бергенде эле жашообузда мамилебиз өзүнөн өзү оңдолуп, акчаларыбыз өзүнөн өзү эле келип, максаттарыбыз өзүнөн өзү эле ордуна коюла берет. Ойлогон нерселер уже боло берет. Ошондуктан биз биринчи бул жак менен иштешибиз керек. Сөзсүз түрдө трансформация курсунда иерархия деген бар. Алар менен иштейбиз. Лоялдуулук, баланс закону. Биз канчалык жан дүйнөбүздөн плюстарды чыгарган сайын, ыраазычылыктарды чыгарган сайын, ыраазы болгон сайын ошондой энергия бизге келет. Канчалык чыкса ошончолук келет. Бул баланс закону. Андан кийин капачылык деген бар. Алар менен иштейбиз. Капачылык биздин жашообузда толтурат. Таарына өрөбүз. Тамакка деле таарынабыз. Апабыз бир нерсе сөз айтып койсо деле таарынабыз. Бирөө жумуш кылып, мисалы коллегабыз да, биз көбүрөөк жумуш кылып, ал жумуш кылбай койсо деле таарына өрөбүз. Өзүбүзчө бизге больно боло берет. Ошонун баардыгы менен иштегенде күнөөлүү сезимдер, аборт болгон балдар, бул жашоодон өтүп кеткен жакындарыбызды коюп беришибиз керек. Ошолардын баардыгы биздин трансформация курсунда бар. Алсаңыздар, колдонсоңуздар өзүнөн өзү эле боло берет. Ал жакта сиздер өзүңүздөргө мини разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Канчалык практика жасап, сапаттуу жасап, азыркы мен жасап аткандай эле, мен ошол жакта эле ушул эле сөзүм менен, ушул эле үнүм менен көзүңүздү жумуңуз, мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз деп эң жогорку сапатта атайын сиздерге ыңгайлуу болсун деп студияга барып, музыкасы менен аябай трансформация кылып, трансформация жакшы боло турган кылып, жогорку сапатта жаздырганмын. Жана баарын түшүндүрүп айтып, видео сабактары менен 30 күн сиздер менен чогуу сабакта биз болобуз, жана биздин куратор кыздарыбыз болот, сиздерди жетектейбиз биз. 30 күндөн кийин, эгерде жакшы ийгиликтерге жетишип баратсаңыздар, дагы белектер берилет. Андан сырткары дагы кошумча сабактарды беребиз биз белектерге. Ошондуктан дайыма биз менен болуңуздар, өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен иштеңиздер, жашооңуздарды жеңилдетиңиздер. Бул нерсенин баардыгын ишке ашырганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына Кудайым мага берди ушул нерсени. Эми мен ошонун баардыгын сиздер менен бөлүшүп жатам.
менин биринчи орундагы максатым бул сиздердин жашооңуздарды жеңилдетиш. Көпчүлүк айтышы мүмкүн, бул сатыш керек экен, эптеп эле максатты сатыш керек экен. Туура. Биз максат койгондо бир эле нерсени койбойбуз. Мен акчаны да коём, ийгилигимди дагы коём, сиздердин результатты коём, сиздерде жыйынтык болсун, сиздердин жашооңуздарда оңдолсун. Мен да акча табайын, сиздер дагы, мисалы мен ар бириңиздерден 9000 алып аткан болсом, сиздердин жашооңуздарга 90.000 келсин, 900.000 келсин деген ниет менен мен аракет кылып иштешем сиздер менен. Эгерде өзүңүздөр жан дүйнөңүздөр менен берилип иштесеңиздер, миллиондор оңой эле келет. Анткени мен өзүмдүн жашоомду, практикамда кандай өзгөрүүнү болсо дагы өзүңдөн башла дейт. Туура, өзгөрүүнү өзүңдөн башла. Мисалы мен өзгөрүүнү өзүмдөн биринчи, андан кийин жолдошумдан, андан кийин бир туугандарыма бердим, разборду жасадым, аларга практикаларды жасап үйрөттүм. Мына менин келиним, бир тууган инелерим, жолдошум, сиңдим, Кудайга шүгүр, менин апам, бардыгыбыз үй бүлөбүз менен 2 жыл мурунку жашаган жашоо менен биздин азыркы жашап аткан жашообуздун айырмасы асман менен жердей. Эмне үчүн? Анткени биз баарыбыз тең өзүбүз менен именно ушул методика менен иштеп жатабыз. Ошондуктан результат бизде бар, көзүбүзгө көрүнүп атат. Кудай, ушинтип эле жашаса болот турбайбы? Биз ушул убакка чейин мынтип жашап жүргөн турбайбызбы деп, ошон үчүн сиздер менен бөлүшүп жаткан кезим. Кабыл алыңыздар. Баарыңыздарга ыраазымын. Мен буюрса сиздер менен Инстаграмда, Телеграмда дайыма маалыматты толугу менен именно ушул методика боюнча бергенге аракет кылам. Андан кийин диагностика боюнча мен сиздерге диагностика убада бергемин. Суббота күндөрү акысыз диагностика өтүп турам сиздерге. Келиңиздер, акысыз диагностикага катышып туруңуздар. Мен сиздерге ушунчалык ыраазы болом, эгерде биздин чыгарган постторго комментарий жазып, ыраазычылык жазып, жана биздин методика боюнча ушундай затканга бардык, ушундай нерселер өттүк деп биздин репост кылып биз менен бөлүшүп турсаңыздар, мен сиздерге чындыгында жан дүйнөм менен ыраазычылыгымды айтып турам. Ыраазымын. Жана ошондой эле биздин кечеги айтып жаткан сырдуу сөзүбүздүн, сырдуу белеги сүрөтүбүз бул менин кызым тарткан сүрөт. Ким аял же ызаткан же кыз деп тарткан болсо, вот бул биздин эмне апабыз да, кызым апасын тартты да. Демек биздин фокусубуз, баланын фокусу апасындабы, биздин деле фокусубуз дагы деле апабызда. Дагы деле апабызга болгон сүйүүдө, ал өмүр бою болот. Бирок апабыздан ошондой сүйүүнү, өзүбүз каалаган сүйүүнү алдык беле? Ошондо кептин баары. Ошондуктан балалыгыңыздардагы сүйүү менен иштеңиздер. Сүйүүнү биринчи орунга өзүңүздөрдү коюңуздар. Башка жакка алаксыбаңыздар. Бардык нерсе чудо деп коет го орусча. Чудону башка жактан издебеңиздер. Чудо бул сиздерсиздер, өзүңүздөрсүздөр. Чудонун бардыгы, это вы есть чудо. Сиздер чудосуздар. Чудонун бардыгы ошол методика аркылуу, практика аркылуу жасай берсеңиздер, чудонун бардыгы бул жакта. Кудайым бизге баарын берген. Ошону эле сыртка алып чыгып эле көрсөтө албай жүрөбүз биз. Таланттарыбыз бар бизде, ушунчалык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок анын бардыгын биз жанагы дубалды түртө албагандай эле блок менен эле энергияны жөн эле талаага кетирип эле жашап жатабыз. Ошонун бардыгын иштеңиздер. Сиздерден суранам. Сөзсүз түрдө трансформация курсуна келиңиздер. 1 ай катышыңыздар, 2 ай, 3 ай дегенде сиздерде 1 айда өтө сонун результаттар болду. Анткени биз жакында жандуу практикалар, жандуу жолугуш өткөргөндө ушунчалык көп айымдардын ыраазычылыгын көрүп отуруп, чынымды айтсам мен өзүм ошол жерде ушунчалык таң калдым. Кудай, мен адамдарга ушунча көп нерсе жакшылык кылып аткан турбаймынбы деп. Анткени туура мен ушунчалык айтып берем, бирок адамдардын кайра жообун обратно алганыңда бул башкача сезим болот экен. Алардын ушунчалык сүйүнүп,
ушунчалык жан дүйнөсү менен берилип результаттарын айтып жатканда мен ушунчалык бактылуу болдум. Кудай, мен ушундай ар бир адам ушундай бактылуу болсо бул деген эмне? Ар бир адам, ар бир аял бактылуу болсо үй бүлө бактылуу болот турбайбы? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан келиңиздер, иштеңиздер. Эгерде сынап жок, мен кымбат, акчам жок дей турган болсоңуздар, анда өзүңүздөр билиңиздер. Фокусуңуздарды дайыма плюска коюңуздар. Дайыма жакшылыкка коюңуздар. Дайыма ийгиликке, сүйүүгө коюңуздар. Жана ошондой эле биздин сырдуу сөзүбүз 9000 деп 2 күндөн бери эле айтып жатат дейт. Ооба, туура 9000 сом. Азыр бир аз. Сиздерге мындай комментарийге кийинки келе жаткан суббота диагностика күнү жана 100 суроого жооп деген дагы түз эфирди уюштурабыз. Биздин стористен карап маалыматтарды алып туруңуздар. Менин ийгиликтүү жашоом деп 5 сүйлөм менен өзүңүздөрдүн ийгиликтүү жашооңуздарды сүрөттөп комментарийге азыркы ушул түз эфирдин комментарийине жазасыздар. Менин ийгиликтүү жашоом 5 гана сүйлөм менен киргизип жазасыздар, кыскача кылып. Ошондо ким жакшы жазса, мен өзүмдүн жеке белегимди берем. Диагностика жасап берем. Түз эфирден ошол жерден дагы утуучуну аныктайбыз. Анан сөзсүз түрдө мен сиздерди жакшы көрөм. Сиздер менен дайыма чогуумун. Кудайым буйурса, бул да менин Кудайымдын бизге берген бир жакшы илими, билими. Разымын мен сиздерге. Айта турган билимдер, айта турган сөздөр ушунчалык көп. Бул методикада бөлүшө турган сөздөр, маалыматтар ушунчалык көп. Сизде 5 сүйлөм. Буйурса дайыма сиздер менен чогуумун. Барыңыздарга разымын. Барыңыздарды жакшы көрөм. Бүгүнкү дем алыш күнүндө биз менен чогуу болуп 1 саат убактыңыздарды бөлүп, жүрөгүңүздөрдү ачып отуруп, ишенип, практиканы жасап, трансформация болгонуңуздар үчүн разымын. Эң сонун трансформацияны алыңыздар. Жашооңуздардагы эң заветная мечта деп коет го. Кыялыңыздардагы жашоону орнотуңуздар. Сиздер өнүңүздөр, элибиз өнсүн, өссүн. Биз өссөк, биз кандай болсок, биздин балдарыбыздын жашоосу ошондой болот. Балдарыбыздын келечеги бул биздин азыркы состояниебиз. Биздин состояниеден балдардын жашоосу, балдардын келечеги көз каранды. Ошондуктан сиздер өнүңүздөр, балдарыңыздарга бериңиздер ал нерсени, жакшы нерсени жана келечек. Биздин азыркы өзүбүз менен иштеп жатканыбыз бул биздин келечегибиз менен иштеп жатканыбыз. Балдарыбыздын келечеги менен иштеп жаткан. Ар бирибизде бала бар. Бактылуу болуңуздар жана балдарыбыздын, Кыргызстандын кеңири келечеги үчүн. Мен барыңыздарга разымын. Жакшы туруңуздар. Барыңыздардан менин ийгиликтүү жашоом деген 5 сүйлөмдү күтөм. Жана трансформация курсунда күтөм. Жакшы туруңуздар, барыңыздар. Так, остановить. Рахмат, сонун гүлдөр келип атат биякта. Жакындарымдын ийгиликтүү бизнеси. Рахмат, сиздерге да рахмат, разымын. Бардык сурооңуздарды директке же биздин менеджерлерге жазсаңыздар, сиздерге толук маалыматты биздин менеджерлер берет. Биздин менеджерлер ар бир клиент менен индивидуально консультация берип иштешет. Биздин кыздарыбыз азамат. Мен командама, менин кыздарыма разымын. Саламатта болуңуздар.